1970-жылдын 9-сентябрында Ош телекөрсөтүүсүнүн биринчи телепрограммасы эфирге чыгып, көгүлтүр экранда миңдеген телекөрүүчүлөрдүн куттуу аудиториясына алгачкы саламын жолдогон. 1970-жылдын 9-сентябры Ош телекөрсөтүүсүнүн киндиги кесилген күн катарында кыргыз тарыхына кирген. 2015-жылдын 16 марты 122 кыргыз өкмөтүнүн токтомуна ылайык Кыргыз Республикасынын коомдук телекөрсөтүү ЛТР телерадио берүү компаниясынын аталышы Кыргыз Республикасынын ЛТР мамлекеттик телерадио берүү компаниясы деп өзгөртүлгөн. Бүгүнкү күндө көптөгөн ушул 50 жылдык тарыхтын ичинде биздин ЛТР телеканалына ондогон жетекчилер келип иштеп кетишти. Алардын көпчүлүгүнүн бардыгынын салымы бар. Ар бир жетекчинин иштеп кеткен өзүнүн салымы бар. Ошолор келечекти курууга, бүгүнкү күндөгү жаңы багыттагы телевидениянын куруунун алкагында көп аракеттер жасашты. Ошолордун аракетинин уландысы мына 3 жылга жакын кадам басты. Мен дагы ошолордун басып өткөн жолун, дагы технологиянын жаңы жетишкендиктин үлгүлөрүнүн негизинде биз акырындап өнүктүрүп кетип атабыз. Телевидение бул бир күндө эле эл ойлогондой жаңы нерсени жасоого мүмкүн эмес. Эскини сындырмайынча жаңы нерсе ордуна келиши кыйын. Мынакей бүгүнкү күндө биздин көрүүчүлөрдүн көпчүлүгү эмне үчүн орустарда мындай нерсе бар, же казактарда мындай нерсе бар, же белорустарда мындай нерсе бар, Германияда мындай көрсөтүү бар экен, ушундай көрсөтүүлөр болсо дейт. Мунун бардыгы биз андай контент түзгөн күнү дагы технологиялык өндүрүш, ошонун жабдуулук багыттары жетиштүү болмоюнча биз анчалык деңгээлдеги контентти кура албайбыз. Азыр түрдүү технологиялык багыттар менен чет элдик каналдар 400дөн ашык чет элдик каналдар көргөзөт бизде. Бунун ичинде кабелдик каналдардан сырткары бардыгын эсептегенде ушул где-то бир 453-тün тегерегинде Кыргызстанда канал көргөзөт. Мунун көпчүлүгү сырттан келген каналдар. Бул адамдардын кызыгуусуна жараша. Учурда ЛТР Кыргызстандын бардык облустардагы жаңылык кабарларда кызыктуу көрсөтүүлөрдү элге тартуулоодо. Өзүнүн аппараттык студиялык комплекси тикеленип, Бишкекте мыкты база түзүлгөн. Жалал-Абад, Ысык көл, Баткенде кабарчылар түйүндөрү ийгиликтүү иштеп жатат. Бүгүнкү күндө салыштыруунун негизинде эмес. Биздин жасап аткан аракетибиз бул жаңычылыкка умтулуу багыты. Телевидениеда жаңы контент түзүүнүн формасы. Мындай айтканда, буту сынган тоокко окшоп эле биз дагы ошол улуттук телерадио компанияныкындай өтө зор, күчтүү технологиябыз жок болсо дагы алар менен тең талмакташып, алар менен атаандаш болуп иштөөгө биздин мүмкүнчүлүгүбүз жетип калды. Кудайга шүгүр. Ошондуктан мамлекеттин саясатын жүргүзүүчү, коомго маалымат жеткирүүчү ырчактарына каражатты аябаш керек. Анткени бул мамлекеттин келечеги. Биз ошондо гана жаңы контенттер менен, жаңы технология менен, жаңы көрүүчүлөрдүн канааттана тургандай контент түзүүгө мүмкүнчүлүк түздүк. Кыргызстанда каналды күнүгө миллиондон ашык адам көрүшөт. Мамлекеттик телерадио компаниясы ЛТРдин программалары Кыргызстанда гана эмес, чет өлкөлөрдө дагы популярдуу каналга айланды. ЛТРдин түрдүү түмөн чыгармачылык, техникалык, уюштуруучулук маселелери күжүрмөн эмгектин артынан чечилип келет.
жаңы техникалык жабдыктар менен камсыздоо бүгүнкү күндө жакшы жолго коюлду. Жакында эле мына жаңы камера, видео пульттар, ошондой эле бир катар жаңы санариптик ыкмага ыңгайлашкан жабдыктар менен камсыз болду. Бул албетте биринчи кезекте кызматкерлерге ошол жетиштүү деңгээлде шарт түзүү. Андан кийинки маселе бул чыгармачылык топтун, ошол эле кадр сыртында иштеген техникалык топтун, операторлордун, режиссерлордун, редакторлордун өздөрүнүн аракетинен, деңгээлинен көз каранды болуп атат. Албетте бул багытта дагы биз бир катар иш-аракеттерди жүргүзүп атабыз. Мына атайын көркөм кеңеш түзүлгөн элтердин алдында, устаттардан ошол такшалган ошол коллектив жамаат ишеним арткан адамдардан турган бизде көркөм кеңеш бар. Ошол көркөм кеңеш программалардын баарын ылгап чыгып, карап чыгып, жаңыларды, кайсы долбоорлорду ишке киргизүү боюнча дагы чечимдерди кабыл алып берди. Буюрса жаңы жылдан баштап ушул жаңы багыттагы программаларды даярдоо боюнча биздин алдыга койгон аракеттерибиз, максаттарыбыз бар. Ала тоонун башынан кылайып чыгып келе жаткан күн менен биргеликте Кутман таң, таңкы коңгуроо маданий көрсөтүүсү ойгонуп, өлкөбүздүн ар бир үйүнө жагымдуу маанай тартуулап келет. Дал ошол көрсөтүүнүн башкы сабында биздин операторлор турат. Журналист менен оператордун иши бири-бирине эрик айкаш болуусу зарыл. Менин өз негизги кесибим журналист, бирок азыркы учурда операторлук кызматты аркалап келем. Мен бул ЛТР МТКсына келгениме 5 жыл болуп калды. 5 жылдан бери эртең мененки таңкы көрсөтүү эфирибиз Кутман таңга келем. Биздин аксакалыбыз Өмүрбек Эмекбаев агайыбыз экөөбүз келебиз. Мага ушул келгенден бери эле ушул агайыбыз өзүнүн билгенин үйрөтүп келет. Телевидениеде кадр сыртында иштөө чеберчиликти талап кылат. Мында сүрөтчү да, фантазиясы да жогору болушу керек. Заман талабына жарашкан техника менен жуурулуша иштөө, элге жеткиликтүү маалыматты жеткизүү да дал ушул техника жаатында иштеген кызматкерлердин колунда. Ар кимдин өзүнүн жооптуу иши бар, кыйынчылык учурлары болот. Ошол учурда биз командабыз менен биргеликте ошол ишти аткарууга аракет кылабыз. Биз кадр сыртында жүргөндүктөн көп иштерибиз элге көрүнө бербейт. Биздин эмгегибиз ошол эфирде болуп жаткан техникалык каражаттарга биз жооп беребиз. Ар бир көрсөтүүгө жан киргизип, кооздук берип келгендер албетте бул монтажчылар. ЛТР каналынын архивинде дал ошол тартылган ар бир тарых көзирмемдерин аздектеп муунга сактап келген видеотекалар. Чыгармачылык топ, журналисттер, оператор, монтажерлор, режиссерлор, звукорежиссерлор, операторлор, ушулардын баардыгы биргелешип ушу журналисттердин жасап келген эмгегин, материалын, көрсөтүүнү эфирге быраксыз, таза кылып, камсыз кылып элдерге, көрөрмандарга жеткирүү да. Муну менен катар ЛТР улуттук архивди байытууда да барандуу салымын кошуп келе жатат. Тагыраак айтканда, мамлекеттик архивге дагы видео материалдарды өткөрүп турат. Бул жерде ВХС кассеталар турат. Редакторлор илгери ВХС кассетага тартышып, архив болуп сакталып калган. Бул кассеталардын ар бирин биз азыркы убакта DVD дискке жана флешкага көчүрүп сактап коебуз. ЛТРде элге көрсөтүлгөн программаларды иреттеп, сапатын текшерүүдөн өткөргөн кызматкерлер иштейт. Аталган жумуш тактыкты, жоопкерчиликти талап кылат. Биздин бөлүмдүн аткарган кызматы бул эфирди көзөмөлдөө бөлүмү. Бул бөлүмдө эфирге кете турган көрсөтүүлөр да биз аркылуу биринчи текшерилет. Себеби ал көрсөтүүдө ошо ката кетип калышы мүмкүн. Ошо минута убактысына чейин текшерилип, андан кийин эфирге жолдомо берилет. Экинчи аткарган кызматыбыз дагы бул эфирде кетип аткан ошо иштин жүрүшүн дагы контролдоп турабыз да. Албетте ал жерде дагы ката кетирилип калышы мүмкүн. Ошонун баардыгын себеби такталып, кимдин кеткени сүйлөшүлүп, анан ошондой жол менен аткарыла турган иш да биздин аткарган ишибиз. Ар бир кеңсенин өзүнүн эсеп кысап адистери эмгектенип келет. Бухгалтерия тармагында иштеген адистердин иши ары түйшүктүү, ары кызыктуу. Аны менен катар калемакы эсептөөчү башка адис, офис менеджер, кадрлар бөлүмүнсүз ЛТРди элестетип болбойт. Кызматкерлердин өздүк делалары
китепчелери баардыгы ушул жерде сакталат. Ошолорду өзүнө приказдар чыгат. Ушул жерден жетекчиден келген приказдарды биз бул жерден даярдап, тактап, чыгарып, кайрадан кол койдуруп, кызматкерлерге тааныштырып, ушул иш-чаралар жүрөт. Önce биз аткаруучу системасына киребиз. Колдон келишинче, болушунча нааразы кылбай, өз учурунда кызматкерлерге жеткирип, керектүү маалыматтарды ошого аракет кылып, милдеттенип келебиз. Жумушта ар кандай кырдаалдар болот. Биз биримдикти сактоо үчүн жамаат менен биргеликте ар дайым түшүнүү менен мамиле кылганга аракет кылабыз. Ар бир адамдын өзүнө жараша мүнөзү болот. Ошого жараша ар кандай дегендей ар бир журналистке ар кандай мамиле жасап, бардыгынын тилин табууга аракет кылабыз. Анан биздин жумуш тактыктуу жана жоопкерчиликти талап кылат негизинен. Бул принципти кармап, биз ушул жумушубузду мындай күлкү шаң менен улантып, дайыма алга деген уран менен иштеп келе жатабыз. Кадр артындагы кызматкерлердин майда делгени менен маанилүү милдети бар. Мисалы, жарык менен студияга көрк кошо билүү чоң чеберчиликти талап кылат. Тактап айтканда, алып баруучуну нурлуу, жылдыздуу кылып көрсөтүү жарык берүүчүнүн милдети. Чейрек кылым ичинде заман талабына ылайык техникалар келтирилип, Кыргыз элинин гана сүйүктүү каналына айланбай, ЛТР өлкөнүн 50дөн ашуун каналынан орун алды. Анын ичинде жападан жалгыз келечек муундарга арналган Илим Билим каналы түптөлдү. Илим Билим каналынын контенти бул балдарга, жаңы муунга тарбия берүү, билим берүү, илимге умтулуу багытын жүргүзүүнү көздөйт. Мына бүгүнкү күндө 10 саатка жакын аралык биздин Илим каналы көтөрүп атат. Болгону 3 жылга жакынкы гана аралык болду. 3 жыл толук боло элек. Кудай буйруса, бизде технологиялар акырындап өнүккөн сайын биздин билим берүүчүлүк багыттагы Илим жана Билим каналы өзүнүн тепкичине Орто Азиядагы ири билим берүүчүлүк багыттагы ири каналдардын бирине айланат деген бизде ишеним бар. Учурда ЛТР телеканалынын жамааты жалпы элдик ишке жан дилинен берилип кызмат өтөшүүдө. Коомчулук эл аралык уюмдар менен алакалар чыңдалууда. Дегенгиси, бардык аракет ЛТРди чыныгы элдик трибунага айлантууга багытталган. Бул максатка жетүүгө негиз берген жамааттын 50 жылдан ашык тарых таржымалы бай тажрыйбасы турат. Аны менен гана чектелип калбастан 2016 жылы окуу жылдын башталышынан баштап жаштарга ылайыкташтырылган Илим Билим каналы көрсөтүлө баштады. Биз башка каналдардан ашсак ашабыз кем калбайбыз. Биздин кудуретибиз жетет, себеп дегенде биз ошончолук динамикалуу, ошончолук амбициялуу, ошончолук баягындай энергиялуу, ошончолук баягындай калеми кор журналисттердин тобу бар. Мен ошого ишенем. Болгондо дагы жаш калемгерлердин тобун түзгөнбүз да, ошон үчүн биз эч качан чарчабайбыз, эч качан эч кимден артта калбайбыз. Мына 2019 жылга дагы өтө чоң, өтө бир актуалдуу делген темаларды камтыган Илим Билим багытында ток-шоулар жараткан атабыз, Кудай буйруса. Буга чейин деле бул арка кылчайып карай турган болсок, мына педагогика тармагында педагог деген биздин педагогикалык көрсөтүүбүз бар. Мына эл сүйүп көргөн биринчи бол деген мына биздин программабыз бар. Жаштардын социалдык маселе, экономикалык маселелерин, ошол эле билим берүү багытындагы көйгөйлөр туурасында баягы маселелерди алып чыккан эфирибиз бар. Сахна аламы деген мына жазуучулардын баардык чыгармаларын мына өзгөчө быйыл Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата толук түрдө 150% биз Чыңгыз Айтматов боюнча биз ушу каналга тагылган милдет аткардык десек болот. Андан кийин Ден соолук деген программабыз бар. Ден соолук деген программаны мисалы элдин баары сүйүп көргөн. Модератор көп учурда айтат биздин модераторлор ушундай телефонду алгандан зарканып калабыз, телефон жалган сүйлөп койбой эле убакыттын тардыгын айтып. Ушундай сүйүп көргөн передачаларыбыз бар. Андан кийин жакында эле ачылды мына билим жаңылыктары деген. Бул эң баягы билим Илим каналынын локомотиви, механизми боло турган программа. Жалаң өлкөдөгү билимий, илимий жаңылыктарды аралаштыра, журулуштура жасаган программалардын алдыңкы саптарынын катарында турат.
Кыргыз телерадиосуна өмүрүн арнап, обу аркылуу көрөрмандардын жүрөгүнөн орун таап, ар бир үйдүн мейманы болгон Коңур үндө легендарлуу алып баруучулардан алган тажрыйбаларыбыз менен учурда элдин жүрөгүнөн түнөк таап келе жатат. ЛФМ радиосунда элдин көз карашына жараша оюн зооктору уюштурулуп келүүдө. Чында бүгүнкү күндө атаандаштык күч, ааламда массалык маалымат каражаттары, социалдык түйүндөр, анын ичинде албетте бул телерадиолор атаандаштыктын артында көп аракеттенүүгө туура келип жатат. Анын үстүнө алар чоң курал, чоң күч. Мына ушул жоопкерчиликтүү жолдо биздин ЛФМ элдик радиосунун жамааты да өзүнүн чыгармачылык бүт күч, дараметин, мүмкүнчүлүктөрүн, тажрыйбасын, иш аракеттерин ошол жамааттагы бүт кесиптештерибиз өздөрүнүн бүт мүмкүнчүлүктөрүн, билимин, тажрыйбасын ошол угармандарга, жалпы эл журтка ошол табитине төп уктурууларды берүүгө аракеттенип жатышат. Албетте 24 саат бою биз ободобуз. Бүгүнкү күндө ушул элге кантип жакын боло аласың? Бул чындап эле жөнөкөй көрүнгөн ушул элдин көйгөйүн, же болбосо элдин үнүн ушул элге жагар, жан дүйнөсүнө жакын уктурууларды, программаларды берүү, маселе кылып көтөрүү, ошол бүгүнкү техниканын мүмкүнчүлүгүнө жараша алар менен түз эфирде баарлашуу, ошо алар сүйгөн программаларды сунуштоо болуп эсептелет. Биз ошонун үстүндө аракеттенип жатабыз. Эң негизгиси баягы биздин түз эфирлерибиз, алар менен баарлашууга, алардын реакциясын кабыл алууга, телефондо түрдүү оюн зоокторду уюштурууга, алардын ой пикирин угууга, алардын өтүнүч сураныштарын, же болбосо сын пикирлерин түз угуп, ага жараша иш жасоо биздин бүгүнкү башкы милдетибиз. Албетте бизде 30дан ашык жума сайын программаларыбыз бар. Алардын көпчүлүгү, бул 60%-тан ашыгы бул чындап эле түз эфирде радио угармандары менен түз ушул программаларды түз алып баруу болуп эсептелет. Анда көптөгөн долбоорлор бар. Ичинде маалымат, информациялык, музыкалык, көркөм, ошол баягындай тарыхый мурас дөөлөттөрүбүз бар, мындайча айтканда программаларыбыз дегеле ар тараптуу темаларды чагылдыруу бүгүнкү биздин милдетибиз да. Анан албетте бүгүн ушул элге жакыныраак болуу, бул түрдүү оюн зоокторду уюштуруу, тесттерди мындай суроо жооп, ушул баягы илимий, популярдуу деп коебуз, же болбосо баягындай тестирлөө, алардын кызыккан суроолоруна жоопторду берүү. Мына ошолор көбүрөөк кызыктырат. Аларга баягындай атайын демөөрчүлөр таап, миңбирдиктерди салып, мисалы бирдик салып, же болбосо түрдүү белектер менен баягы жеңүүчүлөрдү сыйлоо, алардын баягы бизге активдүүлүгүн баалоо, бул негизинен биздин элге жакыныраак кылууга мүмкүнчүлүк түзүп жатат да. Учурда ЛТР каналында элдин табитине ылайыктуу чет элдик фильмдер кыргызчаланып, үн коштогондор жеткиликтүү деңгээлде иш алып барат. Бул да болсо ЛТР каналынын рейтингин көтөрүүгө өбөлгө түзөт. Сунушталган, кээде өзүбүз тапкан, кээде режиссерлорго өзгөчө бир кызык көрүнгөн даректүү тасмалар, көркөм тасмалар, анан сериалдарга киришип кеттик. Негизинен жамаат эмне мүмкүнчүлүк болсо, бүгүнкү күндүн шартына жараша нак, таза, төл кыргыз тилинде биздин көрүүчүлөргө, угуучуларга жеткирүүгө аракет кылып жатабыз. Эми анын бардыгын баасын көрүүчүлөр берет. Телевидение кызматкерлеринин өзгөчөлүгү эс алуу дегенди билбей, майрам күндөрү да эл үчүн кызматта болушат. Мисалы, бир эле телевидение кеңсесинде эмес, региондордо даталуу күндөрү майрамдык иш-чараларды уюштуруу менен алек болушат. Тагыраагы эл менен тыгыз байланышта болуп, элдин пикири менен эсептешип келишет. Ушул ыркесе телесынагын жыйынтыктап, токтоп калбастан биз мындан ары эл аралык деңгээлге чыгарсак деген бир чоң үмүттөрүбүз бар. Ошону менен бирге өзүңүздөр жакшы билесиздер, бул ЛТР каналга айрыкча менин Актаңдай теле долбоорум, Актаңдай теле көрсөтүүсү, Таңшы кайры, Кыштак четинде, Обола кыргыз кайрыгы, азыркы кезде ушул Сайра комуз, ушундай көрсөтүүлөрдү дагы байма-бай элибизге ушул сан миңдеген калкыбызды ушул өнөр жактан сугарып,
элибиздин черин жазып келатабыз. Актаңдай теле долбоорун мына ушул убактылуу ыркесе менен алектенип отуруп бир аз токтоп турду эле. Буюрса мына жаңы жылдын босогосунан баштап кайрадан жаңы форматта өзгөчө бир жаңы нок менен алып чыгабыз деген ойлор бар.